Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillahil Kerim, amma ba'd. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana varzuqna ilmen nafi'an ya Rabbel alemin. Geçeki sabagımızda oşol hikmattın bölünülörün bayanda öttük ele. Hikmat ekiye bölünöt. Hikmat amaliya, hikmatın nazariya. Andan keyin bul ekönün her biri 2-3'e bölündü. Hikmat amaliya 3'e bölünüp, hikmat nazariya 3'e bölüngen. Emi bugünkü sabagımızda oşol hikmat nazariyanın içinin hikmatın nazariyany 3'e bölgen bizde. Hikmatut tabi'i, yani hikmatut tabi'i oşondan ile ar-riyadi al-ilahi. Hikmatut tabi'iyya jolbosa ilmu tabi'i oşoga baylanıştı. Bugün temamız oşoga baylanıştı. Tabi'iyat ma yetaallaku bit tabi'iyat, tabi'iyatqa baylanıştı. Jaratılışqa baylanıştı. Tabi'iyat degen birinci nerseden düşünüp ala turgan bolsok, tabi'iyat degen nerse bul 3 nerseni mындайча aytkanda uzun, tuurası jana iş jagına ketken. Uzunu, tuurası içi bolup, uzun tuurası içi. Mындайча aytkanda arz, tuul, umuk. Oşol nerseni kamtıp algan nerseni tabi'i dep aytıp koyat da. Emi tabi'i oşol tabiattarga baylanıştуу болгон нерселерди өтөбүз. Аны 3 бапка бөлөт биринчиден. Birinci kaysı dese ma ya'ummul ecsam. Fima ya'ummul ecsam ajsamdardын bardыгын камтып алган нерседе. Мындайча айтканда, ал ажсам мейли ал жер бетинде, суфлият дышында жер бетинде байланыштуу болсун. Жер бетинде канча нерсе болгон болсо, жисим, жер бетиндеги жисимдин бардыгы, көлөмдүү нерселердин бардыгы bunun içine girip кетет. Жерден болсун да асмандан болсун. Экинчиси болсо эми бөлөт эми өз-өзүнчө. Фалакият деген экинчиси эмне болду? Асманга тиешелүү. Асманда канча фалакият болгон болсо, мындайча айтканда жерден үстүндө эмне нерсе болгон болсо, ошолордун бардыгы туурасында ошондой эле унсурият дегени жерге эле тиешелүү. Эми биринчи түшүнүп ала турган нерсе ошол вujud деген нерсени түшүнүп алалы да. Vücut деген эмне десе, бул vücut дегени бадихиют тасаввур, ал тасаввурда бадихи. Эми билип коюш керек, бадихи тасаввур болгондон кийин сөзсүз түрдө бадихи тасаввур болгондон кийин аны биз хакыйкый тариф эч качан кыла албайбыз. Кайсы нерсе бадихиют тасаввур боло турган болсо, аны хакыйкый тасаввур кыла албайбыз. Ошондуктан фала яжузу ай юаррафа илля тарифан лафзиян. Аны жөн гана эмне sözünün ile tarif kıla alabız. Sözün lafzi tarif kıla alabız. Elbette manavi hakiki tarif kıla albayız. Yuqalu vucida min adamin. Vucida min adamin. Жоқ nerseden payda oldu degen söz. Bar boldu degen söz. Жоқ ele payda olup kaldı degen manida otur. Fehuve mevcudun. Vucida min adamin fehuve mevcudun. Fehuve mevcudun dep ayttık. Жоқ эле жоктон пайда болгон нерсе ал пайда болгон нерсе бар болгон нерсе болду дейт. Жокпудон бар болгон нерсе ал бар болгон деп туруп ушундай лафзи гана бир айта алабыз. Thumma al-mawjud ala thalathati anha'in. Соң ошол бар болгон нерселердин бардыгы биригип келип туруп не болуп калды дейт? 3кө бөлүнөт дейт. Кайсы десе mawjud al-khariji, mawjud az-zehni, андан кийин ошол mevcut harici, mevcudu zihin, yani mevcut fi nefsil amr dep 3 bölükö bölünüp. Emi bulardın her birini öz-özünçө түшүндүрөt. Birincisi mevcut harici degen emne dese, mevcut harici degen nerse, ушундай нерсе wa huwa ma yakunu ittisafuhu bil vujud harice zehn. Ошол ал нерсенин vujud анын бар болуу менен сыфатталуусу зейиндин сырткары сыфатталган нерсе бул mevcut harici болот дейт. Зейинден сырткары. Зейиниңде сыфаттабайсың аны mevcut деп. Зейиниң сыфаттабайт балким не? Зейинден сырткары аны mevcut деп сыфаттала турган болсо, анда эмне болот экен ал? Mevcut harici болуп эсептелинет экен.
Эми бул жерден түшүнүп ала турган нерсе харije зехин анан зехин болуп бөлүнөт. Экөө бири-бирине такабул болуп калат. Мындайча айтканда, зейинде болгон нерсе өзүнчө анын вужуду бар. Харижде болгон нерсе, зейинден сырткаркы нерселердин бул өзүнчө эмнеси бар экен? Вужуду бар. Зейин деген эмне нерсе? Зейин деген бир ушундай бир ошол биздин өзүбүздүн ушундай акылдагы бир күч кубатыбыз, ушундай күч кубат, ушундай күч кубат ал илимдерди бир пайда кылууга, илимдерди кесип кылууга бир дайындалган бир күч кубат болуп эсептелинет зейин. Эми ошол зейинге кандай нерселер келе турган болсо, зейинден анын вужуттугу менен сыфатталган нерселердин баардыгы эмне болуп калат экен? Ал мавжуд аз-зехни болуп калат экен. Мавжуд харижи зейинден сырткары болсо, мисалы, вужуду Зайттын бар болуусу ал сыртта эле бар. Амырдын бар болуусу, жердин бар болуусу, асмандын бар болуштугунун баардыгы булар вужуду айни же болбосо вужуд ал-харижи деп аталат. Ошону айтат. Ва юқалу лахул мавжуд ал-айни айдан дейт. Мавжуд айни деп аталат дейт. Харижде бар болгон нерсе. Экинчиси мавжуд аз-зехни болуп бөлүнөт. Экинчиси мавжуду зехни, бул мавжуду зехни болгондон кийин ар бир адамдын зейнине байланыштуу. Ошол ар бир адамдын зейнине байланыштуу, мындайча айтканда, зехинде анын вужуду менен, зейинде анын бар болуусу менен сыфатталган нерселердин баардыгы вужуду зехни болуп эсептелинет. Эми бул экиге бөлүнөт. Сиз өзүңүздү элестетип көрүңүз. Ошол зейинде чындап эле жалпы элдин астында аны сен бул нерсени эмне өзүң ошол зээниң алып келбегин, ошол сыфат менен сөзсүз түрдө сыфатталышы мүмкүн. Аны хакыйкый деп айтып коет. Же болбосо бир инсанга байланыштуу, ал инсан өзү ошол нерсени бар деп сыфаттап, бирок башка элдердин арасында ал жок эле эсе боло турган болсо, анда аны вужуду зехни аль-фарди деп аталат дейт. Ошону айтат. Ал-мавжуд аз-зехни бул экиге бөлүнөт дейт. Ала кисмайни ал-мавжуд az-зехни al-хакыйкий, al-mawjud az-zehni al-fardi. Al-mawjud az-zehni al-haqiqi ne dese وهو ما كان موجودا في الذهن حقيقة. Al zeyinde hakikaten al bar bolgon bolsa boldu. Zeyinde bar bolgon nerse ne olup kaldı al? Zeyinde ile bar bolgon nerse al zehni hakiki olup kaldı. Hakikaten degen түшүндүрүп берет. Кандайча десе la yatawaqqafu wujuduhu ala fardil farid. Anın bar болуусу бир ойдун несине, бир ой жүгүртүүчүнүн, фарз кылуучунун анын ой жүгүртүүсүнө эмне мавкуф бир көз каранды эмес. Мисалы, каззаужиятил арбаа, төрттүн жуп болуштугу бул зейни нерсе, зейинде болгон нерсе. Сен харижде бир бул нерсени көрсөтүп бер десе, жупту көрсөтүп бер десе, жупту көрсөткөндө сөзсүз түрдө эмне менен көрсөтүп бергенге туура келет. Сырттагы муну экөө жуп деп туруп, жуп экендигин сыфатташтык бул зейиндин иши. Мындайча айтканда, зейинде бар нерсе. Эми ушул зейинде бар нерсенин бирөө фарз кылсын кылбасын төрттүн жуп болуштугу бул акыйкат. Бардыгы мындайча айтканда кабили таслим, бардыгы айтат. Жаш балага деле жупту түшүндүрүп кое турган болсоң, ал төрттү эмне дейт? Сөзсүз түрдө жуп дейт. Экини деле жуп дейт, алтыны жуп дейт деп мындайча айтканда жана башка ушул сыяктуу нерселер барды кете берет. Түшүнүктүү болду деп ойлойм. Хакыйкатан деген мааниси. Ошол бир нерсенин мавкуу башка нерсеге көз каранды эмес. Андан кийин мавжуду зехни аль-фарди. Мавжуду зехни аль-фарди дегендин мааниси кандай десе, жанагынын эле тескериси да. Мындайча айтканда, зейинде бар болуштугу хакыйкатан сыфатталбай турган болсо. Хакыйкатан сыфатталбайт дегени кандай? Балки вахуа ма кана мафрудан фи-зехн. Ал зейинде бул фарз кылынган. Мындайча айтканда, бир инсан өзү фарз кылды, ушундай болот депчи. Ала хилафил ваки. Сыртында мындайча айтканда акыйкатка каршы бир буну эмне кылды? Фарз кылынган нерсенин бардыгы эмне болуп кетет? Вужуду зехни аль-фарди болуп эсептелинет дейт. Мисалы, каузаужиятил хамса. Бирөө ойлонуп олтуруп туруп 5ти эмне деп фарз кылды? 5ти так деп, 5ти жуп деп фарз кылды. 5ти жуп деп фарз кылыштыгы бул инсандын өзүнө байланыштуу. Ал инсан өзүнүн зейнине ушул нерсени алып келди, мындайча айтканда фарз кылды, бирок 5 чын эле жуппу десең жок. Ал эмне болуп калат? Ала хилафил ваки. Ал вакияга эмне болуп калды? Каршы болуп калды. Эми бул жерде
Айта турган нерсе кандай? Бул бөлүнгөн бөлүнүштүн түшүндүк деп ойлойм. Андан кийин үчүнчү нерсе мавжуд фи нафсил амр. Мавжуд фи нафсил амр. Мавжуд фи нафсил амр. Нафсул амрда мавжуд болгон нерсе. Деги эле нафсул амр деген эмне? Ошондой эле үстүдө ала хилафил ваки. Мындайча нафсул амр анан ваки экөө тең бир эле нерсе. Ал кандай? Экөө кече деле бир аз айтып кеткенбиз. Бирок мына ачыгыраак айтканда эмне? Нафсул амр же болбосо ваки деген нерсенин мааниси ушундай болот. Ваки бир аз амыраак болот. Мындайча айтканда эми жанагы хас эмес. Тиги харижи сыяктуучу. Харижи ал зээнге мукабил келет. Мындайча айтканда такабул экөөнүн ортосунда такабул кайсыл? Зехни менен харижинин ортосунда такабул бар. Нафсул амр яни ваки менен нафсул амр экөө эмне? Мурадиф десек болот. Мындайча экөөнүн ибарат бир нерседен эле. Ал экөөнүн эмне дейт десе, al-waqi' nafsul amr ibaratan ekön ушундай бир түшүнүгү бар. An kauni shay бир нерсенин ушундай болуштугу bihaysu yasihhu alayhi al-hukmu bi annahu kaza. Бир нерсеге эмне анын үстүнө мындай болот, бул нерсе ушундай деп өкүм чыгаруу дурус болгон нерсе. Мындайча айтканда, ошол нерсенин өкүмү дурус болгон, мындай болот деп дурус болгон, мындай болот деп өкүм чыгаруу дурус боло турган болсо, мына ошол нерсени нафсул амр деп коет дейт. Ошонун нафсул амрда бар болгон нерсе кандай десе, wa huwa ma kana wujuduhu waqi'iyyan. Анын вujуду чын болсун дейт, акыйкат болсун дейт. Койру муаллакин би фардил фарид. Анын бир фарз кылуучунун, бир ойчунун оюна бир байланган эмес дейт. Байланбастан бир чыныгы, анын вujуду акыйкатта бар боло турган, акыйкатта ал акыйкый, мындайча айтканда чыныгы боло турган болсо, мына ошол нерсени мавжуд фи нафсил амр деп айтып коет. Мисалы, калмулазамати байна тулу'i шамси ва вujudun нахар. Күндүн чыгуусу жана күндүздүн болуштугунун ортосундагы эмне? Ортосундагы байланыштын ушундай бекем болгондугу бар дейт. Мындайча айтканда, экөөнүн ортосундагы лузумдук, тулу'и шамс менен вujudun нахардын экөөнүн ортосундагы мулазаматы мутахаккыкун котан ачык түрдө эле не бар нерсе. Саваун вujida фаридна улам южат. Фариз ошол жерден фарз кылган адам бар болсун же бар болбосун. Бар болсун же жок болсун, эмне болсун? Бар болсун, жок болсун, баары бир эмне? Анын күн менен күндүн чыгыштыгы менен күндүздүн болуштугу сөзсүз түрдө ал лазим нерсе бири-бирине. Бири-бири менен дайыма жүрө турган нерсе. Кайсыл жерде күн чыкты, болду күндүз болду. Күндүз болду, күн чыкты. Мындайча айтканда ошо мулазамат бар, мулазамат экөөнүн ортосундагы бул кат'ый түрдө эч бир бирөөгө муктаж эмес. Сен ушуну ойлондуң эле анан тулуу болду, ойлонбосоң мындай болду деген нерсе ал жерде жок. Саваун фарадаха аулам яфридха, эмне экөөнү фарз кылсын же болбосо фарз кылбасын, ал экөө баары бир эле нерсе дейт. Эми бул жерден мусанниф ошол экиге бөлдү, мындайча айтканда, үчкө бөлгөн нерселердин вujуду хариж, мавжуду зехни хакыйкый, мавжуду зехни фарди, анан мавжуд фи нафсил амр деген түшүнүктү алып туруп, ушул үч нерсени эмне кылат? Экөөнүн ортосундагы байланыш, ушул үчөөнүн ортосундагы байланыштарды бул жерде ачыктап кеткиси келип жатат. Эми ниспаттарды баяндай турган болсок, мындайча дейт. Мавжуд фи нафсил амри аамму мутлакан минал вujудил харижи. Бул мавжуд фи нафсил амр бул аам мутлак болот мавжуд ал харижиден. Мавжуд харижиден жалпы эле эмне? Мындайча айтканда, мавжудул харижи бул мавжуд фи нафсил амрдын астына эле кирип кетет дейт. Мындайча айтканда, астындагы эле бир фард болуп калат дагы, бул үстүдөгү жогорку, мындайча айтканда, жинси болуп калат. Ал мавжуд фи нафсил амр бул жалпылайыраак болот дагы, анын ичинде бир хас, бир өзгөчөлөнгөн эмне? Мавжуд ал харижи болот. Мавжуд ал харижи бул мавжуд фи нафсил амрдын астына кирип кетет. Мындайча айтканда, бул жерден эмени чыгарып берип атат? Маддасын факуллу мавжудун фил хариж, мавжудин фил хариж, ар бир эле харижде болгон нерсе мавжуду фи нафсил амр, нафсил амрда болот дейт. Била аксин куллийин, бул жерде куллан экөөнүн кулли аксысыз дегени кандай? Ар бир мавжуд фи нафсил амр ал мавжуд фил хариж боло албайт деген сөз.
Түшүнүктүүбү? Ар бир эле мавжуд фи нафсил амр эмне боло албайт? Куллан эмне боло албайт? Ар бир яны боло албайт. Била кулли дегени лайса куллу мавжудин фи нафсил амри мавжудан фил хариж дейт. Балки кээ бири деген сөз да бул жерде. Нафсул амрда вujud болгон нерсенин ар бири ал харижде мавжуд болот деген нерсе эмес. Нерсе эмес болгондон кийин кээ бир нафсул амрда болгон нерселер ал харижде болушу мүмкүн дейт. Деген маани келип чыкты. Бул экөөнүн харижи менен анан мавжуд фи нафсил амрдын экөөнүн ортосундагы жыйынтык келип чыкты. Эми mevcut nafsul amri menen mevcudu zihni. El mevcud fi nafsil amr bul a'ammu min mevcud min el mevcudi fi zihni min vecihin deydi. Min vecihin am deydi. Bir tarabın qaraganda zeyindegi bar bolgon nerselerden nafsul amırdagı bar bolgon nerseler mi жалпыраак болот. Мындайча айтканда зейиндеги bir тарабынан зейинде бар болгон нерселерди нафсул амри өзүнүн ичинен бир тарабынан камтып алат. Бир тарабынан камтый албай калат. Мындайча айтканда зехининин кээ бир нерселерини бул мавжуд ал бир тарабын караганда эмне камтып албайт. Мындайча айтканда мен мындай лугатан кичине жалпыраак ниспаттарды түшүндүрүп бергим келип атат. Ошол нафсы зехинде болгон нерселердин кээ бирлери наракта туруп турса, кээ бирлерини бул нафсул амрдын ичине дагы кирип экөө бири-бирине эмне жакындап bir-birini kamtı alat deydi. Bирок zehindin kээ бирлерин ал камтып албайт. Неге десе, ичтимаий маддасында айтып жатат. Албетте бул нафсул амри жана ошондой эле зехни бул заужиятыл арбаанын экөө жыйнала алат дейт. Чогула алат дейт да, ичтимаий маддасы. Арбаанын жуп болуштугунда, төрттүн жуп болуштугуна жыйнала алат дейт. Нафсул амрда деле төрттүн жуп болуштугу бар. Ошондой эле зейинде дагы, зейин хакыйкый да, мындайча айтканда зейин хакыйкыйда дагы эмне болот? Жуп болуштугу бар. Ва ифтиракул аввал фил хакаик гайрил мутасаввир. Тасаввур кылынбаган нерселер да, тасаввурга вообще келбей турган акыйкаттар бар да. Бир хакыйкый нерсе, хакыйкый зат бар. Ал ушундай хакыйкый зат, бирок аны зейниңе тасаввуруңан, сенин тасаввуруңан сырткары, бирок нафсул амрда аны хакыйкый бар деп айтасың сен аны. Бирок сен тасаввуруңа бир фарыз кылуучунун фарызына же болбосо башка бирөөнүн несине, зейнине келбейт такыр. Ал кайсы мисалы казадиллахи таала. Алла тааланын заты нафсул амрда бар, акыйкатта бар мындайча айтканда. Акыйкатта бар, бирок зейинге эч качан келе албайт. Неге? Ла юмкину тасаввуруху бил кун. Аны бил кан, аны эмне? Акыйкатыны тасаввур кыла албайсың. Эми бул жерде айтып жатат, биринчи ифтиракый мадда кетти. Экинчи ифтиракый мадда кандай? Ал ифтираку сани фил кавадибул мутасаввара, тасаввур кылынган жалган нерселерде тасаввур кылынган, зейинге келген, зейинге тасаввур кылынган ошол жалган нерселерде эмне экинчи ифтирак кылат дейт. Экинчи дегени ал зехни келет дагы, ал жерге зехни барган нерсеге, жерге кавадибул мутасавварага эмне бара албайт? Нафсул амр ал жерге бара албайт. Себеби ал акыйкат эмес, ал жалган. Жалган нерсеге нафсул амр эмне албайт? Нафсул амр ал бара албайт. Нафсул амрды мындай түшүнгөндө, мындай акыйкат деп дагы бир түшүнсөк болот. Мындайча айтканда, акыйкат дегени кандай? Бир фарыз кылуучунун фарызысыз эле бар болгон нерсе да, ал бир нерсеге бул көз каранды болбойт деген нерсе да, мындайча айтканда. Көз карандысыз эле аны бир нерседе бул бар деп өкүм чыгаруу мүмкүн болгон нерсе. Мүмкүн болгон нерсени эмне? Нафсул амр деп айтып коет да. Ошондуктан жалгандардын бардыгы бунун ичине кирбей калды. Мисалы, казаужиятил хамс бул жалган да. 5тин жуп болуштугу жалган, 5тин жуп болуштугу жалган болду. Значит, бул эмне? Бир фарыз кылуучу, бир ойлоочу эле адам эмне кылды? Ойлоп туруп, жуп экен деп ойлоп койду. Болду, ал ойчулга эле мауқуф. Мындайча айтканда, ошол эле көз каранды. Ал ошол эгерде ошентип ойлой турган болсо, ал жуп, ал ойлобой турган болсо, ал жуп эмес да, ал жалган. Ошондуктан акыйкаттан сырткары болот да, ал нафсул амр ал жерге бара албай калат. Ошентип бул жерден 3 манда чыгарды. Бир иштимаий мадда, экинчи бир ифтиракый мадда чыгарды. Вujуду харижи барды, вujуду нафсул амри барды дагы, ал жерге зехни бара албай калды. Экинчиси болсо зехни бара ала турган жерге, мисалы кавадибул мутасаввара, ал жерге эмне бара албай калды? Нафсул амри бара албай калды. Ошентип эки тараптан мин вajhin болгондук себептен бул жерден эмне болуп калды? Экөөнүн ортосундагы байланыш умум хусус мин вajhin болуп калды.
Ал эми бул жерден вujуду зехни анан вujуду харижинин экөөнүн ортосуна нисбат айтпады. Айтпаганын себеби бул ар бирине эле маалым. Жагырда айтып өткөнүбүздөй экөөнүн ортосунда такабул бар. Зейинден сырткары, зейинден ичинде деген маани менен эле экөө сыфатталгандык себептен бул жерде экөөнүн ортосунда такабул сөзсүз түрдө бар деп эсептелинет. Андан кийинки умурул амма туурасында. Умуру амма деген эмне? Умуру амма дегени هي ما يشمل الأقسام الثلاثة للموجود أي الواجب والجوهر والعرض كالوجود أو يشمل اثنين منها كالحدوث. Mawjudтун 3 кысымын тең камтып алган нерсе. Эми mawjud деген нерсени жалпылай бул хукамалар эмне кылат? 3кө бөлөт да. Кантип бөлөт? Биринчиси al-wajib, важиби таала. Бул дагы эмне болот? Бул дагы эмне? Mawjud. Важиби тааланы дагы mawjud деп айтабыз. Mawjud бу. Экинчиси жауһар, бул деле mawjud. Al-araz, бул деле mawjud. Бар болгон нерсе. Үчөө тең бар да. Ушул вujudтун 3 кысымы бар. Ушул 3 кысымдын астына кирип кетет да. Калган нерселердин бардыгы эмне? Ушул 3 кысымдын астына кирип кетет. Жер бетинде эмненин албагынын же жауһар болот, же араз болот. Жер бетиндеги, асмандагы нерселердин бардыгын албагынын ошолордун бардыгы же жауһар болот, же араз болот. Сөз түрдө ушул экөөнүн бирөөсүнүн астына кирет. Сөз түрдө ушул экөөнүн астына бир кирет. Al-wajib боло турган болсо, бул жауһар жана араздан сырткаркы нерсе, түшүндүңбү? Жауһар араздан ошол эле сырткаркы нерсе. Ошентип бул 3 вujudтун нерсе менен ушул 3 вujudка эмне камтып алган нерсени умуру амма деп коет да. Же болбосо экөөнүн камтып алган нерсе. Ушул экөөнүн камтып алган нерсени умуру амма деп коет. Ошол нерселерди эмне үчөөнү тең камтып аласың. Мисалы вujud. Вujud деген нерсе важибти дагы вujud менен сыфаттай аласыз. Жауһарды да вujud менен сыфаттай аласыз. Аразды дагы вujud менен сыфаттай аласыз. Үчөө менен тең сыфатталгандыктан бул умуру амма болуп калды. Ошондой эле худус. Худус деген сөз дагы бул дагы умуру амма. Вujud деген дагы умуру амма, бул дагы умуру амма болуп калды. Ошондой эле худус эмне? Худус бул эмне үчүн неме болуп калды? Буга яшмалу итнайн. Ал эмне? Экөөнү камтып алгандык себептен дейт. Экөөнү камтып алды. Экөө кайсы? Ал жауһар менен араз. Жауһар дагы худус, хадис, араз дагы хадис болуп эсептелинет. Эми бул жерден бир айтып кете турган нерсе, ошол бир мафхум бар да. Түшүнүк. Зейиндеги нерсе түшүнүк болот. Бир mawjud болгон нерсе бар да. Mawjud нерсе кээ бир уламалар бул нерседе жанагы умуру амманы чечмелеп жатканда мындай деп табир бергендер бар да. Кандай? Ма ятанавалул мафхумати куллаха. Ал эмне? Бардык жанагы эмелерди, эмне? Мафхум, 3 мафхумду тең бардыгын камтып ала турган болсо, ошол нерсе умуру амма болот деп айтат. Мафхумат кайсы десе, ал важиб, мумкин, мумтани. Важиб, мумкин, мумтани бул дагы эмне болуп калат экен? Важиб дагы өзүнчө бир түшүнүк. Кандай түшүнүк десе, анын важиптин жок болуусуну фарз кылыштык мүмкүн эмес деген сөз. Түшүнүктүбү? Мумкин деген нерсе эмне? Анын бар болуусун дагы, жок болуусун дагы эмне? Зеңге алып келиштик мүмкүн болгон нерселер дейт. Бар болуусу дагы, жок болуусу дагы мүмкүн болгон нерселер дагы мумкин деп коет. Мумтани деген нерсе эмне? Мумтани деген нерсе анын бар болуштугуну фарз кылыштык мумтани болгон нерсе. Түшүндүбү? Мүмкүн эмес болгон нерсе. Анын жок болушун эмне кыла албасын? Тасаввурун алып келе албаган нерсенин бардыгы эмне? Мафхумга алып келе албаган. Жок болуштугу мүмкүн эмес боло турган болсо, анын важиб болот. Ал эми бар болушу мүмкүн эмес боло турган болсо, мумтани болот. Эгер бар болсо да, жок болушту да мүмкүн боло турган болсо, анда ал мумкин болот. Ушул 3 мафхумду камтып алган нерсе эмне болуп калат экен? Умуру амма болот деп кээ бирлер баяндашкан. Эми кийинки сабагыбызда Кудай буйруса умуру хакыйкия анан умуру этибария лар туурасында өтөбүз. Ошондой эле умуру иттифакия кандай? Ал туурасында өтөбүз. Андан кийин мақулат ат-thaniya. Мақулат ат-thaniяларды дагы бир аз бөлүгүн өтүшүбүз мүмкүн. Толук бөлүгүн өтпөсөк дагы. Кийинки сабакка чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.